Мамлекет башчысынын демилгеси менен быйыл алдыңкы 5 жогорку окуу жайда реформа жүрүп, аларды ирилештирип, багытын өзгөртүү боюнча иштер жүрүүдө. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде 27 миңден ашык студенттер билим алышат. Алар тарабынан ишке ашып жаткан Баткен жана Токтогул райондору боюнча долбоорлор азыркы тапта АКШда сынакка катышууда. 30-40 жылдарга чейинки программасынын алкагында бул ишти баштоо өтө кубанарлык нерсе да. Азыр эми ошону жерлердеги жаштарга кандай жетүү керек, мамлекеттин өкмөттүн идеологиясын, өнүгүүн, экономикалык өнүгүүлөрдү аймактарга кандай жеткирүү керек жаштарга деген нерсенин баардыгы бүгүн айтылып жатат. Мунун өзү жакшы нерсе. Буюрса жаштардын тарбиялоонун идеологиялык, экономикалык негиздери азыркы муундун, мисалы үчүн жаңыдан мына стартап идеялар, бизнес инкубаторларды уюштуруу, ушулардын баардыгы координациялык кеңеште каралып, конкреттештирилет деп ишенебиз. Быйыл жогорку окуу жайлар арасында 30 бизнес стартап ишке ашты. Ал үчүн мамлекеттик бюджеттен атайын каражат бөлүнгөн. Студенттик кездеги долбоорлор эми киреше булагына айланат. Кыргыз Республикасында чындап эле жаштардын арасында аябагандай креативдүү, эркин ой жүгүрткөн, идеяларга бай жаштарыбыз көп. Алар сыртта да жүрүшөт, Кыргызстандын ичинде да бар. Аларды туура багыт берүү мамлекеттин негизги өзөктүү багыттарынын бири болуш керек деп эсептейм. Анткени дүйнөдө бүгүн чындап эле мындай тектоникалык өзгөрүүлөр болуп атат да. Анан жаштарды оң жакка дагы, терс жакка дагы багыттап баштап кетүү бул бизден көз каранды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда калктын 55% 45 жашка чейинкилер, 31% 35 жашка чейинки жаштар түзөт. Андыктан алардын күчүн максималдуу пайдаланып, кийинки коомго өз өлкөсүнө пайда алып келе тургандай шарт түзүү демилгеси талкууланды. Башка мамлекеттерде биздин жарандарыбыздын, жаштарыбыздын көп. Азыр эле мына биз эсептеп статистика боюнча 55-65%га чейинки жаштарыбыздын ошол барган иштеп аткан жаштар болуп саналат экен да. Ошол жаштарыбыздын атуулдук сезими, мекенин сүйгөн сезимин күчөтө турган программаларды бул билим берүү министрлиги менен башка министрликтер менен биргеликте иштеп чыгып, ошол биринчи орунга коюшубуз керек деп ойлойм. Азыркы тапта сыртта эмгектенген кыргыз жарандарынын 65% жаштар. Алардын чет өлкөдөн үйрөнгөн тажрыйбасын бул жактан ишке ашыруу жана бизнес тармагындагы долбоорлорду колдоо демилгеси улантылат. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.